Жок, сен 1 жылга кеч калдың. Өмүр бою өкүнүч болот. Эчтекеси жок, кул жакшыраак деген. Махыр белгилениш керек. Эркек киши сөзсүз түрдө көчөгө чыгып иштеп, базовый минимум деп коет, бул столба көктөйт. Бала тарбиялоо али бала төрөлүүлүктө башталат. Билесиздерби? Хасан ал-Басрига бир киши баламы ыймандуу кылып тарбиялап бериңиз деп төрөлгөндө алып барган. Мен кечикпедим окшойт деп. Ошондо айткан бул алым, жок, сен 1 жылга кеч калдың. Сен али үйлөнө электе келгениңде, бул баланын апасын тандаштан мурда келгениңде туура чечим болот эле. Тарбиялоонун эң биринчи кадамы бала тарбиялоонун. Бул туура жар тандоодо. Эркек киши мен болочок баламын апасы кандай адам болот деп ыйманына, адебине карап тандоо биринчи кадам. Ошондой эле аял киши мен болочоктогу баламын атасы кандай адам болот деп тарбиялаштан баштайт. Эгер кимдир бирөө ушул катаны жасаган болсо, өзүнүн нәфси каалоосуна карап эле, сулуулугуна, байлыгына, бийлигине карап эле турмуш куруп алган болсо, анда кийинки бала тарбиялоодогу кадамдар өтө натыйжасы аз болуп эсептелинет, кыйыныраак болуп эсептелинет. Ошондуктан кимде ким мен акылдуу бала тарбиялайм, бир максаттуу бала тарбиялайм, ыймандуу, акыретине дагы, дүйнөсүнө дагы катуу аракет кылып аткан бала тарбиялайм десе, анда сөзсүз түрдө үйлөнүштөн мурда, таарык айтканда, баланын апасын жана атасын тандоодон мурда башталышы керек. Кандай аял тандоо керек? Исламда пайгамбарыбыз үйрөткөндөй кылып тандаш керек. Пайгамбарыбыз айткан, негизи аялдарды 4 нерсесине карап тандашат. Анын сулуулугуна, анын байдыгына, жана анын насабына, жана динине, ыйманына карап тандашат. Фазфар бизати дин тарибат ядак деп айткан. Эми ошолордун ичинен сен эң биринчи кызыккан нерсең динине карап тандагын. Ошондо береке табасың деген. Анткени ыймандуу, Аллахтан коркконун тандаган болсоңуз, анда бардык нерсени ээлеген болуп эсептелесиз. Эгер антпестен бийлигине карап, же байлыгына карап, же сулуулугуна каралган болсо, ыйманына каралбай калса, анда өмүр бою өкүнүч болот. Өкүнүч кайсы жагынан? Балаң жакшы ыймандуу болуп тарбияланбай калат, акыретте сен өтүп кеткениңдин аркаңан дуа кыла турган деңгээлде болбойт, же болбосо үй бүлөдө кээ бир келишпестик болгондо Аллах жана Аллахтын өкүмүнө, шариатка кайтпастан сотко, башка нерсеге, же болбосо үй бүлөнүн тынчсыздыгы себептүү ызычуу болушу мүмкүн. Ошондуктан бисмилла деп туруп, Аллахтын айтканын да кылып эле тандаңыз, Аллах таала сизге жардам берет. Ал эми аялдар кандай күйөө тандоо керек? Негизинен ислам көз карашы менен караганда, кыздарыбызга күйөө тандап берүүнү атасы жана агалары колго алыш керек. Тандап, андан кийин кыз балага сунушташ керек. Пайгамбар ушунча айткан. Ал эми мурда турмуш көргөн аял болгон болсо, анда ал аял өзү тандап туруп, өзүнүн жакындарына айтыш керек. Мен паланга турмушка бергиле сүйлөшүп берип депчи. Ошондо болгон учурда дагы сөзсүз түрдө эмнесине караш керек? Аллахтан коркконуна, ыйманына караш керек. Башка жагына көңүл бурбоо керек. Албетте байлыгына да караш керек деген нерсе бар, бирок Аллах таала Куранда айткан: "Вала абду муъмин хайру мин мушрик валау а'жабакум". Аллага шерик кошкон мушрик кафырдан караганда эчтекеси жок, кул жакшыраак деген. Абдулла ибн Мубарак билесиздер? Абдулла ибн Мубарактын атасы кандай болду? Күндөрдүн биринде кызына көп жуучу келген учурда Мубарак ал убакта кул болчу. Абдулла ибн Мубарактын атасы айтат, кимисине берсем экен кызымы дегенде, ал мынтип айткан: христиандарда сулуулугуна карап жар тандашат. Ал эми яхудтарда, еврейлерде насабына карап, ата тегине карап, ал эми мусулмандарга болгон болсо динине карап жар тандалат, кызды узатылат. Анткени эркек киши ыймандуу болгон болсо, Кудайдан корккон болсо, үй бүлөдө сүйүү болбой калса, жакшы көрүү болбой калган болсо, анда адилеттүү болот, зулум кылбай калат. Ал эми жакшы көргөн болсо, анда жакшыраак. Жана үй бүлөдө абийир төгүү болбойт. Ошондуктан эң биринчи ыйманына гана караш керек деген. Пайгамбарыбыз да айткан: "Ида хатаба алейкум ман тардауна динаху ва хулкаху фазавижу". Эгерде силерге
мүнөзүнөн жана диниnden силер ыраазы боло турган деңгээлдеги адам жуучу коюп келсе, анда ага кызыңарды бергиле деген, албетте бул хадис динине, ыйманына эң негизи карала турган сыпат экендигин кабар берет. Жар тандалды. Эми нике кантип кыйла? Нике бул келишим деген сөз. Үй бүлө курууда күбөлөр астында мен турмушка чыктым, ал эми эркек бала мен кабыл алдым, мойнума жүктү жүктөдүм деген сөздү эл алдында айтыш, жарыя кылыш бул нике болуп эсептелет. Бул нике кыюуну сөзсүз түрдө молдолор, имамдар, ошо илимдүүлөр гана кыйыш керек деген атайын бир лицензия жок. Бул юстициядан атайын сен гана нике кыясың деп айтылынбайт. Шарттары болгон болсо бардык адам нике кыйса болот. Азыр үйрөнөбүз кантип кыйышты. Нике кыйыш үчүн сөзсүз түрдө аял эркектин макулдугу болуш керек. Ал өткөн чак менен айтыш керек. Жакшырагы кыздын атасы же агасы мен кызымы же карындашымды турмушка бердим деп айтыш керек. Күйөө бала мен кабыл алдым деш керек. Болду. Же кыз бала мен турмушка чыктым деш керек. Күйөө бала мен кабыл алдым деш керек. Ушул сөздү эң кеми эки эркек киши болуш керек, же андан көбүрөөк адам болуш керек. Андан кийин онлайн нике кыйса болобу дегенде, азыр искусственный интеллект иштеп аткан учурда видео аркылуу кыюу жакшы эмес, шектүү болуп калат. Туура фатва болбойт деген жакшыраак. Андан кийин бул никенин негизги фарздарынан, ал эми важыптарынан сөзсүз түрдө махр белгилениш керек. Жөн эле тек калтырган болсо дагы сөзсүз түрдө эркек кишинин мойнуна калың махр жүктөлөт. Андан кийин күйөөлөр, аял эркек бири-бирине сөзсүз түрдө никеге чейинки шарттардан жакын тууган болуп калбаш керек, эмчектеш бир тууган болуп калбаш керек, өзүнө махрам деп коет го, жакын тууган болуп калбаш керек, ушуну да көп эске алыш керек. Эгерде экинчи турмуш болгон болсо, аял киши сөзсүз түрдө никеде болбош керек, ажырашкан, талак алган болуш керек. Эми эркек киши никеге 4кө чейин уруксат бар дагы, кокус нике кыйылып калса деле ал эч нерсе эмес. Бирок аял кишиники сөзсүз түрдө талак алгандан кийин 3 ай бою идда убактысы, 3 хайз өтүш керек. Андан кийин аял киши бош эсептелинет дагы, теңин тапкан болсо нике кыйганга жарактуу. Ага чейин нике кыйганга болбойт. Аллах таала никелерди, үй бүлөлөрдү бекем кылсын. Үй бүлөдө аялдын милдети, эркектин милдети бар. Экөөнүн милдеттери бири-бирине окшобойт. Анткени аял такыр башка табият, эркек башка табият. Эркек киши топурактан, жерден жаралган, аял киши эркек кишинин кабыргасынан жаралган. Ошондуктан аялдын дагы эркектин дагы функциясы, милдеттери башка болуп эсептелет. Биринчи кезекте эркек кишинин милдетин карай турган болгон болсок, эркек киши сөзсүз түрдө көчөгө чыгып иштеп, аялын адал ырыскы менен багыш керек, тамагын жейленип. Экинчиси, аял кишинин кийимин караш керек. Үчүнчүсү, аял киши жашай турган турак жайын кылып бериш керек. Төртүнчүсү, аял кишинин сырын сакташ керек. Бул негизги милдеттемелердин ичине кирет. Ушул нерсени сөздөр эркек киши кылып бериш керек. Анан кандай деңгээлде кылыш керек дегенде дагы ал базовый минимум деп коет го, бул шарият милдеттендирген, ушул базовый минимумга гана уруксат. Эмнеси? Аял кишинин бир бөлмөсү ичине күрүчтөнө турган, ал бөлмөгө өзүнөн башка эч ким киргизбей койгонго акысы боло турган бөлмөсү болуш керек. Жана андай общий эл жашай турган аэропорт эмес. Ичи күрүчтөнө турган өзүнчө комнатасы болуш керек. Анан 2 комната, 3 комната болуп кетсе жакшыраак. Бирок эң кеминде 1 комната милдеттүү. Экинчиси, өлбөк абадай тамак кылып бериш керек. Эң азы жана орозо фитрде берилип атат го, 60 сомдук, жарым килограммдык, 1,5 килограммдык будай бир күндө ошол жегенге нанга болуш керек. Андан көбүрөөк эт, шашлык, ачуу эт, жакшынакай тамактар болгон болсо андан жакшыраак. Ошондой эле кийими аврат ачылып калбай турган деңгээлде кийим алып бериш эркек кишиге милдеттүү. Түрүлөп бирин коюп экинчисин кие турганда кылып ийип бериш ал эркек кишинин артыкчылыгы болуп эсептелет. Алла таала Куранда ла тансаул фадла байнакум. Силер аял эркек бири-бириңердин араңарда үй бүлө артыкчылыктарды унутпагыла. Ушул милдеттемелер эркек киши аткарбаса Аллах алдында жооп берет. Аткаргандан кийин эркек киши аял киши аткара турган милдеттемелерди алганга укуктуу болуп эсептелет. Ага кошумча дагы милдет бар. Бала төрөлгөн болсо, баланы дагы багыш эркек кишинин милдети болуп эсептелет. Аял кишинин милдети эркек кишинин милдетине караганда алда канча жеңил, бирок аябай жооптуу. Кооптуу жана сооптуу милдет. Ал кандай?
биринчи кезекте аял кишинин милдети өзүнүн абийирин бекем сакташ. Бардык эркек кишини сындыра турган нерсе аялы туура эмес жол менен жүрүп кеткен болсо. Эгер аял киши өзүнүн эле намысын бекем сактап, Аллах алдында дагы ак болуп, күйөөсүнүн алдында дагы абийирин сактап берген болсо, бул аял өзүнүн чоң милдетин аткарган болуп эсептелет. Бул бир. Экинчи милдети күйөөсүнө кынтыксыз моюн сунуш керек. Нике кыйылды, болду, эмне деп айткан болсо макул деш керек. Мына ошол аял кишинин милдеттемелерине кирет. Анан үчүнчүсү эркек кишинин байлыгын жана балдарын сактап бериш керек. Ушул аял кишинин негизги милдеттемелерине кирет. Андан кийинки милдеттемелер бул кошумча милдеттерге кошулат, бирок азыркысы эң негизгиси. Кайсы гана аял ушунун бирөөсүн аткарбай калган болсо, анда аябай абал оор болот. Негизи ушул милдеттерди аткарган болсо эле бейишке кирип кетет. Пайгамбарыбыз айткан, эгерде аял киши абийирин бекем сактаса, күйөөсүнүн моюн сунса жана намазын 5 убакыт намазын окуган болсо, бейиштин каалаган эшиктеринен кире бергиле деп айтылат. Ал эми эркек кишинин байлыгы болгон болсо, бизнесин жүргүзүп бергени аял кишинин милдети эмес. Эгер эркек кишинин 5-6 этаж үйү болгон болсо, баарын тазалаш ал негизи милдетке кирбейт. Ата-энесин караш милдеттемеге кирбейт. Бирок кошумча артыкчылык кылып белек катары аткаргандын катарына кирет. Күйөө деле эркек аял кишиге бир комнатага эле милдеттүү, калган кошумча 2 комната, 3 комнатасына кошуп берген сыяктуу. Же бир эле кийим алып берген милдеттүү, бирок 5-6 кийим алып берген артыкчылыгы сыяктуу, бул дагы кошумча кылып берген болот. Буга далил пайгамбарыбыздын кызы Фатима радыйаллаху анха үйдө будай тартып, күйөөсүнүн ишине жардам берип жүрүп, колдору кубарып кеткенде пайгамбарыбызга арызданып келген. Мен жашоодо кыйналдым, мага кызматчы бер, ошокто кул бер дегенде пайгамбарыбыз айткан, өзүң ишиңди аткаргын деген сөздү эле тагыраак айтканда үйдө ошол кайната кайненеңин карагын, үй жумуштарынан чарчабагын деген сөздү башкача тил менен айткан. Мен сага бир дуаны айтамын. Эгер ошону аткарган болсоң, сен ушундай күчтүү болосуң, баардык ишке жетишесиң деп дуаны үйрөткөн. Ошондуктан келиндер дуаны бекем кылып, аял эркек бири-биринин ортосунда артыкчылыктарды кылбаш керек. Анткени эркек киши аял кишинин көп кылган артыкчылыктарын, ата-энесин караган, өзүн караган, кийимин үтүктөп берген, ушундай кирин жууп берген иштерди көрүп туруп, аял кишинин кээ бирки кемчиликтерине көзүн жума алат дагы, жакшы көрө алат, сүйө алат. Ошондуктан ла тансаул фадла байнакум деп Аллах Таала Куранда айткан, аял эркек үй бүлө ортоңордо бири-бириңерге артыкчылык кылып берүүнү эч качан унутпагыла деген, унутпайбыз. Эркек кишиге Аллах Таала көп милдеттемелер жүктөгөн. Ошондуктан эркек киши эмне кесип кылсам экен, эмне бизнесмен болсом экен, же уста болсом экен, таксист болсом экен деп кыйнала берет. Аял кишиге Аллах Таала мурунтан эле өзүнүн жумушун даярдаган. Күйөөңө моюн сунасың, болду. Күйөөгө моюн сунасың, сен доктор болушуң да керек эмес, мугалим да болушуң керек эмес. Башка иштерде кылып убарып болбо, сен күйөөңүн эле айтканын кыл, болду. Негизги ишим ошол. Ошо менен түз бешке кирип кете бересиң. Анткени балаңы багыш менен, күйөөгө моюн сунуш менен болгон убактыңды берген болгон болсоң, Аллах Таала ошол нерсе менен ыраазы болот. Аял киши бешке кириш оңой. 5 убакыт намазын окусаң, пайгамбар айткан, "Ида саллат хамсаха" депчи. Ва таат заужаха, күйөөсүнө моюн сунган болсо, жана өзүнүн абийирин таза сактаган болсо, бейиштин каалаган эшигинен кире бергиле деп айтылат. Ошого аял киши бейишке кириш үчүн оңой эле. Намазын оку, күйөөңө моюн сун, өзүңдүн абийириң бекем сакта, прямо бешке кирип кетер. Эркек кишилер мындай эмес. Эркек киши өзүнүн абийирин бекем сактап, намазын окуп, башка кылгандан кийин деле, эгерде бала мачка калган болсо, же бир жерде башка көчөдө жумуш кылып атып бирөөгө зулум кылган болсоң, анда дагы сен тозокко кирип кетиш коркунучу бар. Аял кишиники бейишке кириши оңой иш. Мына бул айтылган нерсе ислами үй бүлө куруудагы милдеттемелер. Бирок ислами эмес, ыймандан алыс болгондорго биздин сөзүбүз тиешелүү эмес. Ошондуктан кыжалат болбостон нары өтүп кете бересиздер. Азыркы айтылган баяндардын баардыгы мен Кудайдан коркомун, бул дүйнөдө дагы бактылуу жашап, ахиретте дагы бейишке кирип бактылуу болом дегендер үчүн. Анан дагы бир нерсе айтып өтөйлү. Сөздүн аягында үй бүлө бекем болуш үчүн болушунча аял эркек бири-бирине туура түшүнүү менен кабыл алып, сабыр кармаш керек. Бир окуя, бир эркек киши үй бүлөсү менен такыр урушкан эмес, 50 жашка чыгыпчы.
Андан адамдар атайын келип, сиз үй бүлөңүз менен такыр татышпапсыз, буга кандай себеп деп айткан. Эми билесиздер, туруктуу үй бүлөдө жашаган адам мактанып отурбайт. Биз мынандайбыз, биз мындай жакшы жүрөбүз дебестен, аларга түшүнүктүү болуш үчүн хикмат менен, данышмандык менен айткан экен: мен силерге бир коон союп берейин деп аялына айтат. О, экинчи этаждагы коонду алып түшүп бер дейт. Коон алып келип берет. Аял көтөрүп келет. Жок, муну эмес, башкасын алып келип бер, мен союп берем. Алып чыгып кетип, бир убактан кайра башка коонду алып келет. Бирок ошондой эле коон. Жок, муну эмес, башкасын алып кел деп. Дегенде үчүнчү ирет барып коонду алып келет. Алып келген, мына ушул болчу деп кесип туруп коонду союп берет дагы, күлүп айткан экен: жигиттер, жогоруда бир эле коон бар деп. Эми болгондо аялыма башка коонду алып кел десем, бир да жолу бир эле коон бар го, эми эмнени айтып атасыз дебестен, менин көңүлүмдү өлтүрбөш үчүн алып чыгып башкадан алып келди. Мен башкасын алып кел десем, башканы алып келди депчи. Мына ошондуктан кээде бир нерселер бар. Эркек киши дагы бир сөзүн эки кайталап туура эмес айтып алышы мүмкүн. Аял киши дагы туура эмес кетип калышы мүмкүн. Ошондо бири бирин айыптабастан, мейли деп кичине бир убаракерчилигине ыраазы болуп, курмандык кылып, түшүнүү менен кабыл алынса, жашоо бекем кетет. Тагыраак айтканда, столба көктөйт деген сөздү айтып алганбыз. Мен түшүнүктүү болушун айттыңыз. Күйөөм айтып коюптур, же болбосо аялым айтып коюптур деп туруп, ошону туура кабыл алып, суу куюп турган болсо, жашоо кете берет. Анткени баардык эле адам катасыз жүрө албайт. Бирок каталарды кечирүү көп адамдардын колунан келбейт. Ошондуктан каталарды кечирген адам үй бүлөдө эч кандай конфликт, талашуу болбойт. Үй бүлөңүздөр бекем болсун. Айтылган баяндар бардыгы амал кылышты баарыңыздарга насип кылсын. Айтылган сөздөрдүн бардыгы аят хадистердин негизинде, далилдердин негизинде чектелди. Убакыт кыска болгондугу себептүү аяттардын арабчасы, аят номерлерин, хадис номерлерин айтпадык. Иншалла баарыбызды, иншалла кеңирки сабактарыбыз бар. Эгер келген болсоңуздар, топ негизи илимий деңгээлде китепти сабак өтөбүз. Аллах ыраазы болсун. Ассаламу алейкум.